мына ушу темпіне мушташ керек да, чарчабаш керек, аттай болуп. Эгерде функционалка выносливость, чыдамкайлыгың жок болсо, анда сен тартпай каласың да. Күрөшөт албайсың, кооз приемдордун кереги жок да. Ускорение, да? Спринт. Дем алганың өткөн ачылыш керек. Манас, экинчи раунд. 2, 1. Мына экинчи раунд башталды. Бой. Азыр Залкар мушкерибизди да даярдайбыз. Даярданып тур, даярданар да. Ушул жерде бир суроого жооп койсузбу? Мисалы азыр мына көчөдө жүрүп жаткан стадиондо башка Айырмасы чоң. айырмасы кандай? Асман менен жердей. Бул талбы же сыртта жүргөн? Мунун эшикте чуркаганда да анын ыкмасы башка. Биз марафон болуп 20-30 километр чуркабайбыз да, анын кереги жок бизге. А биякта могу беговой дорожканын жакшы жери деңгээли көтөрүлүп турат да. Мисалы 3-4кө көтөрсө болот. Ылдамдыкты эмес, ушу бийиктикте. Бийиктик ар түрдүү. Ошондо азыр мага ошондой жаңыларга мисалы кандай? Мына 10 секунд эң разминкадан. Концовочку. Время. Азыр Залкарды эң кичинекейге жаңы баштагычтарга коелу өзүнүн суранычы боюнча. Кичине көнүп ал. Эми мына көнүп алганга жараша мына бул мисалы ылдыйы. Түз жерде чуркап атасың. А биз көп учурда мол менен чуркайбыз. Жогору карайбы? Тоо жакка чуркасың да, тоого. Ошондой сен тоого мына. Көрдүңбү мына? Ал мен тоого карата кеттим. Тоого көтөрүлүп баратасың. Сездиңби көтөрүлгөнүн? Ожо башкача, оордугу башкача. Башка булчуңдар иштейт. 10 секунд калды Залкар. Үйрөнүп калдым же. Эми бизге мороженое алып бересиң болбой калды эми. Болду. Время. Окуучуларыбызды текшерип турасыз да? Ого, дайыма. Биз билип турабыз, ошо максимальный жакшы бийиктикке катуу. Ал текшерип көрсөңүз болот? Болот. Эми бутуңду эки жакка кой, жактарга муну карма. Карма. Мына жер так. Мына көрдүң? Сенин жүрөгүңдүн соккону. Кандай экен? Нормал. Көбөйүп кетти. Нормально. Норма канча болуш керек? Эми сага көп нагрузка кылган жокпуз да. Мисалы до 120 балдардыкка 170-180ге чейин максимально көтөрүлүп кетет. Нагрузка болгон да? Аябай нагрузка болгондо ошону жүрөгүн балдардыкын отургузуп албаш үчүн дайыма контролдоп туруш керек да. Бага булардын эң биринчи кандай профессиональный спорт болбосун, ден соолугун караш керек да. Кийин мисалы оор жаракат алып калганы эң биринчи ирет мисалы Манаска, башка мушкерлерге кереги жок да. Эң биринчи ден соолук керек. Ошону контролдоп туруш керек да. Ошо эми кош келиңиздер, клеткага өтөлү эми. Макул. Урматтуу эле көрүүчүлөр, мына өзүңүздөр көргөндөй, биздин өлкөдө дагы, биздин Кыргызстанда дагы ушундай профессионалдуу машыктыруучулар пайда болгону сүйүндүрөт. Азыр кайсы? Азыр эми биз октагон деп коебуз. Клетканын ичи, грэплинг, ММА Манастын чеберчилигин көрөлү. Эми Залкар, бизге биринчи октагон деп коет, клетка деп коет, биринчи келип атасың да. Ошон үчүн бизге спортсмендер, машыктыруучулар үчүн бизге өзүнчө эле бул ыйык жер. Ошон үчүн биз сый, урмат көрсөтүш керек. Бул биринчиден, анан эң башкысы дагы гигиена, тазалыкты сакташ үчүн бут кийимди чечип киребиз. Манас бир чоң, бир кичинекейди алчы, Залкарды дагы пропустим через мячик. Аны мага берип кой.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүбүз өзгөчө көрсөтүү болот десек жаңылышпайбыз. Анткени Кенжебек агайыбыз өзүңүздөр көргөндөй мен аябай өзүм башкырган ыкмалар менен кыйнап атат. Манас деген уже греплинг универсалдык күрөш боюнча болгон наамдарды, титулдарды утуп, вот быйыл тушоосун кесип ММАге кулатууга ВФК чыгардык. Кудай буйрса, биринчи бет ачары жакшы болду. Өзүнүн атаандашын 2 мүнөткө жетпей биринчи раундда эле утуп алды. Анын баары оор эмгек. Ошо жана көрсөтүп аткан, сиздерге көрсөтүп аткан ыкмалардын бирин дагы кошуп кетели. Азыр Манастан баштайлы, уруксат берсеңер. Бул өзүнчө ыкма. Азыр мен айтам, Манас мунун мага ыргыткандан кийин кыймылдаганы керек да. Все, бросаешь и уходишь. Кеттик. 2, 1. Бой, ушел. Топты өзүм кармайм. Кордуңда калба да, атаандашың урат да сени. Кыймылда бат-баттан. Кыймылда, 30 секунд. Бой, бат-баттан кыймылда. Еще быстрее. Бой, сол удар, левый. Раз, кетти. Бат ыргыттың, бат кыймылдап. Кетип кал. Контрудар тийбесин сага. Убакытты эмне кыласың? Мушташ 10 секунд калды. Убакыт өзү кыйкырат. Бой! Залкар, бой до конца, Мушташ. Демиңди чыгарып ур. Мына күйөрмандар. Залкар биринчи раундту ийгиликтүү бүтүрдү, утту деп коелу. Мактап коелу. Дем ал, бош дем ал. Эки мүнөттүн ичинде биринчи жолу бет ачары болуп, ошо клеткага, октагондун ичине чыгып, мындан ары ойлойм, Манас ошо көп учурда басымдуулук греплингден эмес, ошо ММА жактан көп алдыга чыгарабыз, эмгектенебиз деп ойлойм да. Келечеги абдан чоң. Анан дагы айта кетер нерсе, үйлөнүш керек Манаста. Ушул жылы үйлөнүш керек деп атабыз. Манас мырза, бул чынында аябай баштыруучуңуз экөөңүз кыйнадыңыз мени. Бирок негизи аябай татаал экен да. Бул сиз айттыңыз, бул биздин болгон көнүгүүбүз деп. Бирок биз үчүн аябай оор болду да. Ушул кечеги акыркы мына боюңуз өттү да, мына алгачкы боюңуз экен, ошого катышканымга кандай даярдыктар болду? Өзбек мушкери Азимжон деген жигит менен кездештим. Ал кикбоксер экен. Мен эми өзүм греплингде жүргөм, греплинг күрөш жүргөм. Агай акыркы бир айда көбүрөөк стойка менен иштедик да. Кол буттарды урганды. Эми баарыбыз күткөнбүз башка удар болот, башың жарылат, мурдуң канайт дегендейчи. Дагы жакшы бой кандай болгон жок. Биринчи раундда, биринчи мүнөттө жеңип алдык. Ага даярдык өтө эле оор болду. Мен өзү бойдун настрою башкача экен да. Греплингден күрөш жүргөнсүң, кайсы прием өтөт, да кимдер күрөшөт билесиң да. Баары эле октагонго киргенде типа мындай мандараж кармабай, сүрүү башка депчи. Ошого катуу настрой алгам. 1,5 ай толук ага экөөбүз даярдандык. Азыркылар көнүгүү, чындыгын айтканда биз үстүбүзгө жана оор жилеттерди кийип 15-20 килограммдык эртең менен тренировка, кечинде тренировка, башка клубдардын балдары менен опыт алмашып. Мен бул жеңишти өзүм эле даярдандым десем болбойт. Менин жанымда дайыма ушу вес кууганда, мен бойго даярдаганда капитан команда Өмүрзаков, Бексултан, Мырзамидин, Усурман, Тилеков акелер чогуу даярдадым. Мен эми алар ММА'де опытный балдар да. Ошондо опытный балдар менен даярданганым үчүн мен кыйналган жокмун, өзүмө ишенимдүү болуп кирдим. Сеткага киргенде анча билинген жок, жеңгенден кийин билинди да мага сүрүч. Сеткамда чоң көрүнүп, элдердин кыйкырганы башкача болду. Толкундо болду да. Ага чейин мен мындай согушка киргенде эле настрой менен киргенмин. Коркуу сезими же башка сезим болгон жок. Жеңгенден кийин билдим, сетканын немеси башкасы экен, сүрүү башкача. В красном углу пояс
весовой категории 66 килограммов, роста 7 сантиметров. Мастер спорта по ММА. Пятикратный чемпион Бразильской республики по грэпплингу. Призер чемпионата по грэпплингу. Встречаем команда Fighter KG, тренер Чезеров Кенджибек. Боевой псевдоним Айколь. Эркул Мана. На награждение приглашается об этом бою в первом раунде за 1 минуту 48 секунд техническим нокаутом победу одержал Эркул Мана. Урматтуу эле көрүүчүлөр, азыр биз машыгууларды өткөрүп, эми Манас мырза менен мындай чай үстүндө спортко кантип келип калды, ким тарабынан келип калды, кантип кызыгып калды, эмне себептен ушул грэпплингди жана азыркы учурдагы машыгып аткан ММА'ди тандап алды, маяк куруп көрсөк, анда эмесе айтсаңыз, эмне себептен ушул спортту тандап калдыңыз? Менин спорт тандап калганым өзүм спортчулардын үй бүлөсүнө төрөлдүм десем болот. Менин атам спортчу, спорт менен машыккан, өзүм 1 жаштан көтөргөн, өзүм мастер болгон киши. Ошо атамдын тренировка кылып атканын көрүп, мен кызыга берчүмүн. Көтөрбө, оор бул темир, белиң ооруйт десе деле, атам чыгып кеткенден кийин акырын көтөрүп, ошентип жүрүп, спортко келишиме эң чоң таасирин берген биринчи атам болду. Андан кийин биздин айылда Медет, анан Жанаев Медет деген өзүм эң биринчи агайым бар. Ошол кишиде өтө чоң түрткү болгон. Ал колунан келсе келбесе, бизди Ошко чейин эми ал убакта айылда турат элек. Ал жактарга алып келип, чемпионаттарды көрсөтүп, кээде катыштырып, ошентип жүрдүк. Анан мектеп убагында кандай десем, өзүбүз үчүн эле кызык жүрдүк. Мектепти бүтүп шаарга келдик, Бишкекке. 2009-жылдары. Бишкекте Стронг деген клубда Марс Көлбаев деген агайда машыгып жүрдүм. Бир-эки чемпионатка чыга баштадык, бирок ийгиликтер болгон жок да. Анан Бусурманкул Абдубайт уулу мен жердешим болот, досум болот. Ал азыркы мурунку Локомотив, азыркы Fighter KG клубунда тренировка кылат эле. Ошол айтып калды, биздин залга келбейсиңби? Бул жакта агай жакшы, чогуу эле тренировка кылбайлы бир жерде деп калды. Хорошо деп анан барганбыз. 2013-жылы уже Кенжебайдын колуна келгем, быйыл 2019 6 жыл болуп калыптыр. Ошентип Кенжебайдын колуна келип тарбияланып баштап, профессионалдуу түрдө уже 6 жылдан бери тренировка кылып жатабыз. Манас мырза, мисалы көпчүлүк адамдар өзүнүн атасынын кесибин, кыскасын айтканда атасынын жолун жолдойт да. Сиз өзүңүз жогоруда айтып өттүңүз, ошо оор атлетика менен машыгып жүрчүсүз. Сиз эмне себептен оор атлетиканы тандабай ушул грэпплингди тандап алдыңыз? Оор атлетиканы тандабай калган мен мисалы айылда эле атам оор көтөртпөчү да, белиң ооруп калат же боюң өспөй калат депчи. Анан ошо биздин айылда күрөш эле бар болчу да. Медет деген ай кыргыз күрөш, анан жүзө күрөш. Ошо айга күрөшкө барып жүрдүм. Күрөштөн келгенден кийин бул жакта деле мен мындай башка спорттон өзүмдү мындай комфорт сезе алган жокмун да. Кайра эле күрөшкө бардым да. Анан грэпплингдин жаккан жери мага универсалдуу да, кайрсаң болот, жанагындай эле тренировкада астыда калып жеңсең болот. Ошентип же грэпплингди бүт өздөштүрдүк. Жакшы, мындай бир базы өздөштүрүп, ММАге чыксак астына жыгылып калсак коркпойбуз. 100% защитабыз бар. Болевой менен болот дегенде анан кичине стойкабызды коюп ММАге өттүк.
өзүңүз айтып кеттиңиз жогоруда. Бардык нерсе каражатка келип такалат. Мисалы, мамлекеттен же болбосо мындай биздин жеке бизнесмендер тарабынанбы, демөөрчүлөр сиздерге ушундай болуп турабы жардам? Чындыгында азыр мамлекет тарабынан бизге эч кандай колдоо берилбейт. Биз не олимпийский вид спорт болуп бөлүнөт, ММА, грэпплинг. Ошол себептен да бизге мамлекет жактан көңүл бурулбайт. Бирок сиз айткандай жеке ишкерлер бар, жардам берет. Айтып кетсем, мисалы, кече жакында эле Азияны утуп кеткенде мага ошо азыр минип жүргөн машинамды подарка кылган. Дайыма спорт карьерам башынан аягына чейин жардам берип жүргөн. Учурдан пайдаланып рахматымды айтып кетем. Улуу агабыз Анапиев Калманат агага чоң рахмат айтып кетем. Келгенден баштап эмгеги аябай өтө чоң да, азыркы деңгээлге жеткен эмгеги. Анан бул характери аябай жакшы бала. Мисалы үчүн адамдар менен баары менен күлүп, ассаламу алейкум деп учурашат. Чемпион болдум деп бизди чанып кетпейт. Мисалы үчүн башка балдар өзүнөн кичилерди кичине неме кылбайт. Монда айтканда азыр грэпплингдин деңгээли аябай өсүп кеткен. Анан мурдагы эски приемдор менен астыга жыла албайбыз. Анан көп манас ушуларды эки жакта башка залдарда башка чемпионаттарда өткөн жакшы приемдорду залга келип өзүбүздүн могул азыркы өсүп келаткан ийнелерибизге андан башка достор баарыбызга ушу бөлүшүп кетет да. Ошолор менен астыга кеткен эмеси бар. Спринт, сразу накройте, тез бутты чогултканда карагыла. Астыга, ичке, капталдарга. Туктару? Кетти. Мен эсептейм. Бабочка. Sprint. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Открывайте это, сдержите. Так, жолдас. Дима, жолдас. Оң жаққа, сол жаққа, астына, içine, қапталдарға. Манас көп жылдан бері негізі өзі грэпплингмен машығып келеді. Ошо аябай бир уклон, бир тарапталып грэпплингмен машығып келип, көптөгөн жеңиштерге жетип, көптөгөн ийгиликтерге жетип, негизи баа берген жерим аябай ответственный. Ар бир спортто деле эмес, ар бир өзгөчө деле мындай жашоодогу бир жумушка аябай мындай ответственный бала да.